Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш трансферин жарыялады. Спортинг жарым коргоочусу Бруно Фернандеш карьерасын Манчестер Юнайтедте улантат. Бул маалыматты эми расмий сайты жарыялады. Англия клубу 25 жаштагы футболчу менен келишим түзүлгөн тууралуу расмий түрдө жарыяланды. Алдыңыраак футболчу клуб менен 2025 жылга чейин келишим түзүшү жана жылына 6 миллион евро маян алуусу тууралуу маалымат берилген болчу. Маалымат үчүн эми Спортинг клубуна трансфер үчүн 55 миллион евро төлөйт жана футболчунун натыйжасына карап 25 миллион еврого чейин бонус төлөөсү мүмкүн. Холланд Боруссиядан канча миллион еврого кетүүсү маалым болду. Дортмундтун Боруссия клубунун чабуулчусу Эрлинг Холланд клубунан кетүүсү мүмкүн деп кабар таркатууда интернет булагы. Футболчунун келишимине караганда норвегиялык футболчунун трансфер баасы 2021 жылдын январь айынан баштап 75 миллион евро болуусу белгиленген. Футболчу клубдан кетүүсүн кааласа ушунча трансфер баасына башка клубка өтүүгө болот. Маалымат үчүн 19 жаштагы футболчу Боруссия клубунда 2 оюнда 59 минутта ойноп, 5 гол киргизип, Бундеслига рекордун койгон. Жоао Феликс Реалга каршы ойнобойт. Атлетико чабуулчусу Феликс Испания чемпионаты 22-турдун алкагында өтө турган Реалга каршы оюнда ойнобойт деп интернет булагы маалымат таркатууда. Интернет булагынын кабарына караганда, Леганеске каршы оюнда жаракат алган португалиялык чабуулчунун жаракатынан айыга албоосу маалым болууда. Реал Атлетико оюну 1 февраль күнү Реалдын үйүндө Атлетико конокто ойнойт. Маалымат үчүн айта кетсек, футболчу 2019 жылы Бенфикадан Атлетико клубуна келип кошулган эле. Трансфер баасы 126 миллион еврону түзгөн. Маалымат үчүн айта кетсек, чабуулчу бул сезондо 17 оюнда 2 гол киргизген жана 1 голдук пас чыгарган. Тоттенхэм Челси чабуулчусуна сунуш жөнөттү. Лондондун Тоттенхэм клубу Челси чабуулчусу Оливье Жируга кызыгуусун билдирүүдө. Бул тууралуу журналист Фабрицио Романо кабар таркатууда. The Guardian журналисттин жазышына караганда, лондондуктар 33 жаштагы футболчуга сунуш жөнөткөн. Бирок Челси клубу атаандаш болгон клубка өз футболчуларын сатууну каалабайт. Интернет булагынын кабарына караганда, Тоттенхэм чабуулчуга 18 айлык сунуш жөнөткөн. Футболчунун агенти 1,5 жылдык сунушту карап чыгат. Маалымат үчүн алдыңыраак Оливье Жируга Миландын Интер клубу кызыгуусун билдирген болчу. Дембеле 2 айлык тыныгуудан кийин машыгууларына кайтты. Барселона чабуулчусу Усман Дембеле 2 айга созулган тыныгуудан кийин чоң спортко кайтты. 22 жаштагы футболчу негизги машыгууларын баштаган. Маалымат үчүн 2017 жылы Барсага өткөн француз 27 ноябрда жаракат алган болчу. Бул сезондо 9 оюн өткөрүп 1 гол киргизген. Зидан Погбадан үмүтүн үздү. Реалдын президенти Флорентино Перес клубдун баш машыктыруучусу Зинедин Зиданды эми жарым коргоочусу Пол Погбанын трансферинен үмүтүн өчүргөнгө көндүрдү. Ушул кезге чейин Реалдын баш машыктыруучусунун 26 жаштагы Пол Погбаны сатып алуу башкы максаты болчу. Мындан сырткары жарым коргоочу сентябрь айында алган жаракатынан азыркы кезге чейин жакшы спорт формасына келе албай жатканы Манчестер Юнайтедди да ойго салууда. Погба бул сезондо 8 оюн өткөрүп 2 голго пас чыгарган. Барселона Ракитичти сатууга даяр. Каталониянын Барселона клубу жарым коргоочу Иван Ракитичке Англиянын Манчестер Юнайтед клубу футболчу үчүн сунуш жөнөткөн. Интернет булагынын кабарына караганда, Барселона Ракитичти 20 миллион еврого сатууга ыраазычылык билдирген. Бирок Ракитич Англия премьер-лигасына өтүүнү каалабай жатат. Криштиану Роналду Инстаграмдын тарыхына кирди. Ювентус чабуулчусу Криштиану Роналду расмий Инстаграм баракчасына катталуучулардын саны 200 миллионго жетти. Ал мындай көрсөткүчкө жеткен алгачкы инсан болуп калды.
Маалыматтарга караганда башка футболчуларга караганда Криштиану Роналдуну Google'дан көп издешет. Криштиану тууралуу суроолор айына 870.500 түзөт. Расмий түрдө Пабло Мари Арсенал клубуна өттү. Коргоочу расмий түрдө Пабло Мари Фламенгодон Арсенал клубуна өттү. Лондондун клубунун расмий сайтында футболчунун ижарага алганын жарыялады. Ижара бул жылдын аягына чейин түзүлгөн. Келишимде жайда футболчу толук сатып алуу мүмкүнчүлүгү болот. Футболчу 2019-жылдын жайынан бери Фламенго клубунда ойнойт. Коргоочу клубу менен Бразилия чемпиондугун жана Либертадорес кубогун утуп алган. Пионтек карьерасын Германияда улантат. Берлиндин Герта клубу Миландын чабуучусу Кшиштоф Пионтекти 27 миллион еврого трансфер кылды. Маалымат үчүн футболчуга Герта клубунан сырткары Англиянын бир топ клубтары кызыгууларын билдирген. Полшалык футболчу бул сезондо бардык турнирлерде 32 оюн өткөрүп 10 гол киргизген. Челси жайда эки чоң трансферди план кылууда. Лестер коргоочусу Бен Чиливер жана Аякс жарым коргоочусу Хаким Зияш Челсинин жайдагы негизги трансфер максаты болуп турат. Лондон клубу жайда курамды күчөйтүүнү жана клуб баш машыктыруучусу Фрэнк Лемпардга трансферлер үчүн акча бөлмөкчү. Лемпардтын жайдагы негизги максаты болсо Чиливер жана Зияш сыяктуу футболчулар менен турат. Англиялык футболчу Маркос Алонсонун ордунда ойносо, Хаким Зияш болсо чабуулду күчөйтүп берүү план кылган. Расмий түрдө Локомотив чабуучусу Федор Смолов бул сезондун аягына чейин Испаниянын Селта клубунда карьерасын улантат. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.